Эмил мырза, саламатсызбы? Мына президент Садыр Жапаровдун Москвага күтүүсүз сапары эксперттик чөйрөдө ар кандай талкууланып жатат. Бул Орусиянын мамлекеттик думасында ошол Кыргызстандагы жер суу аталыштарын алмаштыруу боюнча маселе көтөрүлгөн учурга дагы туш келди. Сиз бул сапарды эмне менен байланыштырып жатасыз? Сиз айткандай ар кандай жоромолдор, божомолдор айтылып атат. Албетте эки мамлекеттин ортосунда күн сайын талкууланчу толтура маселелер бар. Алардын арасында ошол сиз айткан орус медиа аймагында талаасында талкууланып жаткан орус аталыштарынын жокко чыгат деген, өзгөрүлөт деген президенттин сөзү. Андан сырткары ошол экономикалык ар кандай маселелер бар. Эки тараптын ортосундагы ар кандай суроолор бар. Албетте эки тарап да кошулган, катышып турган көп тараптуу маселелер бар. Мисалы ошол эле Шанхай кызматташтык уюмунун алкагындагы Иран менен болгон маселе жана албетте ошол Европа жана башка санкциялар маселелери болушу мүмкүн. Андыктан бир конкреттүү бир маселе түрткү болду деш өтө кыйын. Менимче көзмө көз эки тарап талкууланганда бир топ маселелер сүйлөшүлгөн болушу керек. Айтылган орус тараптын билдирген кабарына таянсак, албетте андай эч кандай бир так маалымат берилген жок. Конкреттүү жалпылаган эле сөздөр айтылыптыр. Андыктан айтуу өтө кыйын азыр. Сиз айткандай Орусиянын президенти Владимир Путин менен Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун жолугушуусунда мындай жалпы гана маалымат берилди. Андан тышкары бул Европа биримдиги ошол Орусияга каршы санкциялардын 20-пакетин бекитип, андан тышкары Кыргызстанга дагы айрым товарларды сатууга чектөө киргизген учурга туш келди. Буга канчалык байланыштуу болушу мүмкүн жана мындан ары ошол Европанын жанагы санкцияларына илинип калбаш үчүн Кыргызстан кандай аракеттерди кылышы зарыл? Ооба, бул Европа биримдигинин Россияга каршы, Россиянын Украинадагы согушуна каршы 20-пакет санкциялары күтүлгөн болчу. Кеминде 1-2 айдан бери күтүлүп аткан болчу. Жана сөзсүз түрдө бул дагы эки тараптын, эки президенттин талкуулаган маселелердин арасында болсо керек деген ойдомун. Өзгөчө бизде жаңылыктарда талкууланып жаткан бүгүндөн бери, эртеден бери маселе ошол Кыргызстандын ошол санкциялык чечиминин ичинде, текстин ичинде камтылып жатканы. Бир эмес эки жолу, эки жеринде ошол бир чети финансылык аракеттер боюнча, криптовалюталык аракеттер, операциялар боюнча биздин ишканаларга, биз тарапка бөгөттөр коюлганы жана ушул Кыргызстанга баланча түгүнчө деген эки түрдүү товарлардын экспорттолбоосу талап кылынган чечимдер бар экен. Бул албетте менимче Кыргызстан үчүн биз туура түшүнүшүбүз керек жана буга чейин бир топ мурда эсимде кайсы бир министрибиз Россиялык Орусиядагы бир расмий жыйында отуруп кол шилтеп койгон болчу. Биз жанагы экинчи орундагы санкциялардан коркпойбуз, вторичный санкция дегенден коркпойбуз. Эмне кыла беришсин, биз Орусия менен эң жакын өнөктөшпүз деп. Бул менимче жоопкерчиликсиз болгон аракет болгон ошол кезде. Жана азыркы учурда албетте биздин чечим кабыл алуучу ар кандай бийлик өкүлдөрүнүн арасында алда канча дыккат түшүнүү бар. Санкциялардын жана ошол санкциялардын экини бизге канчалык кооп алып келгени, терс таасир бере тургандыгы жакшыраак түшүнүлгөн, бирок андан да көбүрөөк жоопкерчиликтүү мамиле кылуубуз зарыл. Кыргыз бийлиги айтып жатпайбы, бул жакта эми Европа биримдиги кабыл алган акыркы санкциялардын пакети Кыргызстанга анчалык деле кесепетин тийгизбейт деп. Чын эле ушундай деп айтсак болобу? Менимче бул Кыргыз бийлигинин өкүлдөрүнүн арасынан бул ошол элди бир аз жоошутуу максатында айтылган болушу мүмкүн. Өздөрү жакшы түшүнөт болуш керек. Санкция деген ал негизи кол шилтечү жеңил нерсе эмес. Жана эгер биз чындап инвестиция тартабыз десек,
мындай абройлуу бекем күчтүү инвестицияларды тартабыз десек, биз дүйнөлүк эл аралык финансылык базарга катышабыз десек, мындай нерселер бизге жакшы нерсе эмес. Санкцияларга алынып калуу, иленип калуу бул дүйнөдө саналуу өлкөлөрдүн анчейин жакшы эмес акыбалы. Биз андайга түшпөшүбүз керек. Неме деген бар, финансылык жанагы кир жуугуч машина деген түшүнүк бар. Биз андайга түшүп калышыбыз өтө бизге начар болот, жана аны оңдоп кетүү, акталып кетүү өтө узакка созулуп калышы мүмкүн нерсе. Биз мындай тобокелге барганыбыз бул жоопкерчиликсиз деп айтмакмын. Анткени албетте ошо бүгүн да Песков айтыптыр, Кыргызстан эмне аракет кылса өзүнүн пайдасы үчүн гана аракет кылып атат деп, мындайча айтканда өздөрү деле биз тиешебиз деле жок деп. Биз ошо Орусия менен мамиле кылып аткандагы биз санкцияга илинип калганыбыз үчүн Россия эч кандай жоопкерчилик тартпайт экен. Бул албетте алар үчүн, алардын көз карашында топтуура нерсе, бирок Песковдун айтканы мүмкүн орун алып аткандыр. Ошо бул пайда алып келип атат, миллиондогон миллиарддаган акчалар жүгүртүлүп атат, жана бизге да пайдасы тийип атат. Бирок бул кыска өтүү нерсе. Мындай нерсени биз бүгүнкү учурда мисалы үчүн баланча пайыз өстүрөбүз, тигинче пайыз өстүрөбүз деген менен келерки 5 жылда, 10 жылда, 20 жылда биз такыр башкача кыйынчылыктарга дуушар болуп калышыбыз. Россиянын экономикасын баарыбыз көрүп атабыз. Канчалык кризис өтө күчөп баратат күндөн күнгө. Биз да бул жагынан да өтө сергек мамиле кылышыбыз зарыл. Европа биримдигинин санкциялар боюнча атайын өкүлү Дэвид Салливан Кыргызстанга бир эмес 2 ирет келип кетти. Санкциялар боюнча Кыргызстандын расмийлери менен жолугушкан. Мындан аркы дагы ошол сүйлөшүүлөр кандай уланышы зарыл? Ал сүйлөшүүлөрдүн арасында эгер биз тараптан чындап эле негиздүү биз каршы аргументтерибиз болсо, бул санкциялардын негизсиз экендиги боюнча мисалы үчүн, анда биз ошол Салливан мырзага же кимдер гана болбосун ошолор менен ачыктан ачык сүйлөшүүбүз зарыл. Албетте моюнга алыш керек, мындай санкциялар болуп атканда алар деле асмандан албайт. Кайсы бир берилген экономикалык жана башка көрсөткүчтөргө таянышат. Ошол көрсөткүчтөрдүн эмнеден санкция үчүн себеп боло албастыгын ынанымдуу түрдө сүйлөшө алышыбыз керек. Ошол эле кезде биз кандай гана болсун аргументтөрдү келтирип, ошол санкцияларды буйтап өтүү легитимдүү түрдө биз экономикалык жана финансылык тосоодо аракеттерди алып барууга бекем тургандыгыбызды жана ошол согушка бир тараптын аракетине салым кошуудан биз кошуу деген максаттан биз алыс экендигибизди ынандуу түрдө карманышыбыз өтө маанилүү. Ошол эле позицияны мисалы үчүн биздин кошуналар карманып келе жатышат. Ошол Казакстан мисалы үчүн биз дагы бул боюнча өзүбүздүн узакка карай келечектеги аракеттерибиз үчүн муну чоң маани берип, ынанымдуу түрдө алар менен сөз алып барышыбыз керек. Мен биринчи суроога кайтып келгим келип атат. Эми көчө аттарын же болбосо жер суу аталыштарын алмаштыруу эми бул Кыргызстандын өзүнүн маселеси, жергиликтүү эле шаардык бийликтин деңгээлинде чечиле турган маселе. Бул мамлекеттик думанын депутаттарын же орус бийлигин эмне үчүн мынчалык кабатыр кылып жатат? Бул бизге бир чети бир көрүнүш адат болуп калды, көрүнүш болуп калды. Бизде кандай гана ошол кыргыз иденттүүлүгүнө, кыргыз тилине, маданиятына тиешелүү сөз көтөргөлү, дароо эле ал жактардан ошол орус тилине, маданиятына чабуул коюлуп атат деген сөздөр көтөрүлүп чыгат. Менимче алардын бир чети албетте өздөрүнүн улутчул бир чөйрөлөрү бар. Өзүнүн мамлекетинен сырткары башка мамлекеттерди да көзөмөлгө алгысы келген. Экинчиден бул ошол Орусиядагы ар кандай өздөрүнүн ичиндеги, мамлекетинин ичиндеги ар кандай терс көрүнүштөрдөн, социалдык, экономикалык көрүнүштөрдөн элдин көңүлүн бурууга болгон аракетти деген ой келет. Анткени албетте биздин айылдардын аттары, кайсы бир думанын депутаттарына эч кандай тиешеси жок болушу керек. Бул биздин эгемен маселебиз. Эгер
орус аттарын 19-20 кылымдан калган аттарын калтырабыз десек же алмаштырабыз десек, биз өзүбүздүн жүйөлөрдү келтирип кылганыбыз гана легитимдүү болот. Бизге Дума депутаттарынын пикири эч кандай бир көрсөткүч болбошу керек. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Биздин суроолорубузга саясатталуучу Эмил Жороев жооп берди.